На, одан ойласаң шындай қыласың, жылғасың бір бұтты шығарасың өзге сол бұтты жыл алдыра көзі. Так. Подобить. Если вот так. Салам достар, бүгін Қырғыз Travel да бір жаққа жөнеді. Командада үшеуміз, Виктор, мен Ақтілек. Албетте бізден шофер менен гид жоқ. Жұмыштарынан уақыт бош болмай қалды. Біз болсақ ақият атат деп ойлайсыз. Ақтілек толқымар берсін. Так. Раз бір-екі жолдау да. Құдай бұйырса өзгөчө бір жерге барабыз. Анткени сырдуу, табышмактуу, көп адам чыга бере турган жер эмес. Жолу татаал. Атайын альпинист алганбыз. Сөзүбүздөн түшүнүп атсаңар керек уже. Құдай бұйырса Чилистин өңкүрүнө сапар алабыз. Таң эрте командабыз менен даярданып араванды көздөй жөнөдүк. Тоо кырында жайгашкан Чилистин өңкүрүн көрүп келүү үчүн атайын жарыктарды, кийимдерди даярдап сапарыбызды уланттык. Биз бара турган өңкүр 46 чакырым алыстыкта жайгашкан. Биз азыр аравандын Ачы айылында турабыз. Бул жерге Ош шаарынан бери жарым саат жол басып өттүк. Демек Чилистин өңкүрү жакын эле экен. Анан азыр дагы 20 мүнөттөн тегерегинде убакыт жөө басат экенбиз. Андан нары өңкүргө сапарыбызды улантабыз. Чилистин деген негизи эмнени түшүндүрөт экен сөз? Стол. Стол. 40 стол mesela. Taşlar var ya. Ооба. Salam dostlar. Meni hazır Исхактын башынан көрүп атасың. başı tartıda. Çocuklar kantemiz. Gittik mesela. Sol jaq meni chiqqanim o'xshaydi.
1100 метр бийиктиктеги Чилүстүн үңкүрүнө бара жатабыз. Азыр ушундай жиптерге асылып, жарым жолго жетип калдык. Алдыда кандай кызыктар болот? Бизден алыстабай туруңуздар. Кыргыз изи Улуу Эверест чокусун багындырган Бектур Мойдонов. Багындырбадык. Какие ощущения, Байке? Нормально. На камеру можешь сказать? А? На камеру можешь сказать? Ощущения вот такие классные. Все, классно. Вам понравилось? Конечно. Чилүстүн үңкүрү тоо боорунда 1100 метр бийиктикте жайгашкан. Андыктан ага чыгуу оңой болгон жок. Атайын альпинисттердин жана аскага чыгуучу жабдуулардын жардамы менен гана чыга алдык. Let's head to Old Plaza. Азыр дал Чилүстүн үңкүрүнүн өзүнө келдик. Көрүсө, бул жакта балдар съемка кылып жатышат. Чилүстүн үңкүрү Орто Азиядагы эң кооз үңкүрлөрдүн бири. Ал Ош облусунун Араван районунда жайгашкан. Тарыхый баалуулуктар сакталган үңкүр бири-бири менен бириккен 3 айрыктан турат. Алардын жалпы узундугу 400 метр. Бир үңкүрдөн экинчи үңкүргө кирүү да аябай татаал. Себеби ал жактагы таштар жыл сайын өсүп, кириштер тар болуп барат. Ар бир бөлүгүнө кирүү өзүнчө бир азап. Кыскасы, биз эң биринчи эшиктеринен кирип бара жатабыз. Эс түшө чыкпай калсак. Бул жерде аябай пас болгондуктан отуруп жүрүүгө туура келет экен. Өйдө турсаң таштарга башың тийиши мүмкүн. Ошондуктан грубо айтканда жүрмөлөп бара жатабыз. Ушундай кыйынчылыктардан өтүп бара турган жака кеттибиз. Өзүңүздү бош коюң. Бер арак турсун да түшкүн. Нормально элеби? Үңкүрдө хемоген чөгүндүлөрүнүн бардык формалары кездешет. Үңкүрдүн бир бөлүгүнүн борлорунда санскрит, араб, орус тилиндеги жазуулар бар. Ошондой эле жергиликтүү элдердин чырактары жана башка байыркы буюмдары табылган. Мындан сырткары ичинде булак болуп чыккан суулар да бар. Жергиликтүүлөрдүн айтымында бул жайга өткөн кылымдарда жарандар согуштан качып жан сактап да турушкан. Үңкүрдүн ичиндеги дуалдар өзгөчө жылтырак таштар менен кадалган. Маалыматтар боюнча бул таштардын жашы 350 миллиондон ашык. Ал эми азыр мен отурган таш бул хан тактысы деп аталат. Мындан сырткары үңкүрдүн ар бир бөлүгүндө сталактиттер бар. Алар үңкүргө кооздук берип келгендерди кызыктырып турат. Ошондой эле алар ар түрдүү үндөрдү чыгарууга да жөндөмдүү. Кыргызстандын түштүк аймагында мындай үңкүрлөр аябай көп кездешет. Алардын көпчүлүгү толук изилден элек. Бул аймакта Чилүстүн үңкүрүнөн башка дагы бир нече үңкүрлөр бар. Алардын жеткиликтүүлүгү жана тереңдиги боюнча айырмаланат. Аймактагы эң терең үңкүр бул Победная үңкүрү. Анын узундугу 1200 метрге жетет. Сиз дагы кандай үңкүрлөрдү билесиз? Комментарийге жаза кетиңиз.